Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Токио Олимпиадасынан медаль алгандарга автоунаа жана турак жай белек кылды. Бул туурасында коңшу өлкөнүн Олимпиада комитети билдирди. Мамлекет башчысынын атынан алтын медаль уткандарга жол тандабас жана коттедж берилген. Ал эми коло медаль ээлерине Треблизер үлгүсүндөгү автоунаа менен 2 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылган. Коңшу өлкөнүн спортчулары Олимпиада оюндарынан 3 алтын, 2 коло медаль утуп, кечээ 9 августта мекенине кайтып келишти. Аларды премьер-министр Абдулла Арипов баштаган бийлик өкүлдөрү тосуп алып, 2 кабаттуу автобуска салып, Ташкенттин көчөлөрүн аралап өтүшкөн. Казакстандын спортчулары Олимпиада оюндарында 8 коло медаль алып, 83-орунда болушу өлкөнүн спорттук потенциалына жана спортту өнүктүрүүгө жумшалып жаткан каражатка туура келбейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Токиодогу Олимпиада оюндарына 93 спортчу катышты. Мен коло медаль алган спортчуларга талыкпаган эмгеги жана аракети үчүн ыраазычылык билдирем. Анткени жалпы командалык эсепте 83-орун. 8 коло медаль Казакстандын спорттук потенциалына жана спортту өнүктүрүү үчүн бөлүнүп жаткан каражатка жооп бербейт деп жазды Токаев. Ошондой эле ал бул жолку жыйынтыктан сабак алып, эми Париж Олимпиадасында эл күтүп жаткан ийгиликтерди багындыруу керектигин кошумчалады. Мындан тышкары президент спорт тарамагында бир топ реформаларды жасоо керектигин айтты.